Жалпы барыңыздарга зил эс алуу базасынан чоң салам жолдойбуз. Жакшы билесиздер, азыр өтө сезон болуп жаткан учуру. Мен дагы элдин кем калбайын деп кичине бир эс алып келейин деп чыктым. Погода дагы азыр мына жердеги таяу турган жерлер дагы өтө сонун болуп турган учур экен. Өтө табы. Элдин баары неге тайып жүрөт, мен неге тайбайм дедим дагы. Ойлонуп туруп, мындай өзүмдө сноубордторум бар. Бир 2 жыл мурун алгам. Ошо сноуборд менен тайын деп чыктым буяка. Орто радио жаңырып атат. Элдин баары буякта. Достор, мен сиздерге эмени көрсөтөйүн деп атам эле баягы. Кантип тайган, эгер жаңы үйрөнүп жаткандар болсо, же болбосо кызыккандар болсо, кичине бир тайганды көрүп койгула депчи. Бул өзүмдү мактап эмес, бирок жөн эле. Мондай адамдар келет, өтө күчтүү. Зил базасынын эң башына чыгып калдык, канаттын башына. Азыр даярданыш керек могу жерде. Бул жерде путты түшүрүп, оңай кылып, артына коюп, анан бул жерден эмне кылабыз дагы, акырын сегин путты коюп туруп. Biz oңай кылып түштүк. Эмес экен. Баштадык. Элдер жыгылыш баштады. Мен негизи 2 жылдан бери келгендигине байланыштуу бир аз опыт деген нерсе бар. Ошондуктан көп жыгылбайм. Hey! Кардын сонундугун карасаңыздар, кар өтө сонун. Опа. Меники Range Rover деген. Эмеси размери 150 жеткен меники. Алгандан бери эч бир зыян жасата элекмин. Только астына баягы бир аз царапиналар болот. Ошолорду баа жерлерге бордторду, лыжаларды жасаткан жерге барсаң, ошол жерде эметет баягы. 300 сом, ар кайсы жерде аркандай 300 сомдон баштап 700 сомго чейин да. Ар ким ар кандай жасайт. Кээ бир жерге барсаң арзан, кээ бир жерге барсаң кымбатыраак. Анан дагы мен айтайын дедим. Бул жака канча расход кетет? Бул жака эгер бир адамга эсептесем, эгер
картаны сатып алсаңыз 200 сомго сатып аласыз картанычы. Мына зилдин картасын. Любой эле. Зилдики дагы, чуңкурчактыкы дагы экөө окшош картасычы. Анан жол күндөрү 800 сом болот. Суббота, воскресенье күнү келсеңиз 1000 сом болот. Өзү 1200, картаңыз болсо сизге скидка 200 сом. Ошону 1000 сом аласыз. Мисалы шаардын ичинен чыксаңыз машинада көлөмүнө карап минимум 200 сомдон 300, 350, 400 сомго чейинки бензин кетет машинага. Эми албетте комплект чыгасыздар да. 7 орунлуу болсо бир 5-6, 4 орунлуу машина болсо бир 2-3 киши. Биз мисалы азыр 3 киши чыктык легковой машинада. Дагы мен айтайын дедим. Мына перчатка өзүмдүкү. Бул жакта куртка, шим, ботинке өзүмдүкү. Өзүмдүкү болгон үчүн мен бир гана бул жака проходко гана төлөйм да. Калган нерсе төлөбөйм, только бензинге төлөйм. Болду. Ошону эсептегенде 1000 сомго чыгам да. 200 сом бензин берсем 1000 сом. Тамактуу болсо, достор, шаар ичинен жөнөп атканда эле эртең менен тамактанып, анан обедте бир саатка 100 сом, 200 сомго бир тамак алып же болсаңыздар болот, же болбосо шаардан чыгып келатканда баягы Фрунзе маркеттеги сэндвичтерди ошондой жол боюнда саткан баягы самсадан алып алсаңыздар болот. Ошону алып келип чай менен ичип дальше улайсыздар. Сааты 10дон 4кө чейин. Шаардан 1,5 саат эртерээк чыгыш керек да. Себеби жарым саат, 1 саат жол кетет. Анан 1,5 саатта кийинип секин чыкканга чейин убакыт кетет да. Ошол достор, мен дагы башлаган үйрөтөйүн. Ким жаңы үйрөнүп жаткандар болсо анда көрүңүздөр. Мына ушундай. Эми турганда деле ушуну кармап туруп эле, же болбосо мына жерди колду коюп, мынага туруп кайра ондай баштайсыздар. Любой эле бир жагын мындагы. Анан мону тайганда дагы көптөр билиш керек, бирок билбегендер болсо, могу бутту кайсы жакка кетсеңиздер, эгер мындай түз болсо, бутту бир аз көтөрүп алыш керек бул жаккачы. Мындай кылып. Эч качан мындай түз эмес, мындай баратасыздарбы? Эгер бул жакка болсо мындай. Бул жак кыр менен, бул жакка болсо бул кыр менен. Мындай. Бул жакка кетип атканда мындай кетпейт да булчу. Тай берет, жыгылып кетесиздер. Ошондуктан кыр менен кетет. Эми баштайлы. Мына азыр мен учурда кетип баратам. Ошол жерде токтоктун деле үйрөтөм азыр. Мына ушундай акырындык менен үйрөнүп кетесиздер. Мына элдин баары азыр тайып атат. Кеттик. Дальше ушинтип кыр менен кетесиздер да, кыр менен бул жака барып туруп эмени вести түздөп туруп, мына бурулаткан жерге барганда вести полный ортого коюп туруп, анан бул жака өтүп, бул жагына кайрып, бул жагын өтүп аласыздар. Мындай кылып. Анан бул жактан эле кайрылып атканда таштап туруп эле арка жагына артка өтүп аласыздар. Мындай вести артка таштап. Просто вести артка, анан бул жака кайрылганда бул жака эле өзүңүздөр таштап коесуздар да. Мына кеттикпи? Эми бияка мындай өтөбүз. Ушундай достор. Кээ бир жерлерде мындай
муздар болот, ошо муздан абайлаш керек. Ошо муздар тайдырып берет да менчи. Кээ бир муздардан абайлаш керек ошол жерде. Катуураак тайып кетебиз да. Кыры менен келиш керек. Вот, ушундай. Кеттик эми. Оппа. Биз аны бул жака өтүп атканда эле алды жагына вести таштап, биягына өтөбүз. Бул бурчка келгенден кийин ортого келип туруп, сразу бул жака артка кичине вести таштап, артка өтүп алабыз. Канатка жетейин деп калдык, астындачы. Астына түшүп атабыз. Мына жерден. Вот келдик. Мындай кылып чачабыз. Мындай кылып кайра. Мен обычно бир бүттү чечпейм. Ушундай эле түз барып кайра чыгам азыр бияка. Мына жерден азыр түз кетебиз. Мына канатка отурабыз азыр. Оппа. Мында эмес бар. Ошону түшүрүп. Вот. Ары бери ушундай эмете. Тай салат. Мен бир бүтү чечпейм постоянно. Sen bat-battan dayan da. Onu hazır unutup takıp alalım, bu жака салып. Мына кылып салып. Ушул эле канатта баратканда эле оңой эле. Мына салып туруп. Унуп салабыз. Ичине катырып туруп. Мына экинчисине салып. Калган башка турабыз да. Вот, кирди. Ошентип таканды катырып. Достор, келиңиздер. Ушинтип салып кетебиз. Болгону 1000 сом кетет да. 1000 сом кетет. Бирок жашоодо акча колдун кири деген кеп бар эмеспи? Акчанын жөнү тапса болот. Бир гана мына эс алып алыш керек. Кыздар дагы үйрөнүп атат. Достор, суроолор болсо комментарий калтырыңыздар. Мен сиздер бекер эле убактыңыздар албайын. Керектүү жерлерди көрсөттүм. Дагы суроолор болсо көрсөтүңүздөр. Кантип мен мисалы бүгүн чыктым. Кийинки четверг дагы кайра чыгам да. Кийинки аркында мен вторник, среда, четверг бошогон күндөрү мына ушундай жакшы погода болуп калган күндөрү чыгам да. Кийинки чыгарышка чейин эгер дагы бир кызыктуу видеолор болуп калса анда дагы жүктөйбүз.